Нуриет мырза, мынакей балким сиздин да кабарыңыз бар чыгар. Мындан бир канча жыл илгери АКШнын эң беделдүү деген журналдарынын бири дүйнөнүн таасирдүү 100 адамын тандаган. Анан ошолордун башына 32 критерийдин негизинде пайгамбарыбыз чыккан. Бир канча кылым мурда жашап өтсө дагы, ал үй бүлөлүү болгон, согушка аттанган, ошол жоокер болгон ошол эле учурда эң мыкты кулк мүнөздүү болгон, баатыр болгон жана башка деген сыяктуу бүт критерийлерге жооп берип, анан биринчи орунга чыккан. Ошондо журналисттин моюндаганы бар. Мен касам ичип айтамын, өзүм христианмын. Эгерде ошол христианчылык боюнча ала турган болсо, мен анда Иисусту биринчи орунга чыгармакмын. Бирок калыстык боюнча ала турган болсок, анда Мухаммадтан ашып кетип атат деп. Бул бардык жагынан идеалдуу экен дейт. Демек, азыркы күндөгү бул нерсени айткандын себеби дүйнө таанымда. Адамзаты көбүнчө диний жактан өзүнүн билимин калыптандырыш керекпи? Албетте, дүйнө таануу менен бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды айтып кеттиңиз. Туура, бул китеп орусча 100 великих влиятельных, самых влиятельных людей дейт. Бизде эң таасирдүү дүйнөдөгү 100 адамдын тизмесине Майкл Харт деген жазуучу чыгарып, эң алдыңкы ушу 5-өөнүн ичинен 5-өөнү бул өзүм каалоом менен тандасам бир аз калыстык болбой калат экен, муну компьютер талдасын деп, компьютерге сиз айткан критерийлердин баарын салып койгондо, улам сайын кайра салганда деле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын ошол аты чыга берди дейт. Эмнеге дегенде, мен азыркы коом эмнеге кризис болуп атат дагы, эмнеге учурдагы коомго 14 кылым мурда жашаган киши, ошол чөлдө жашаган киши кайра эле өрнөк боло алат дегенге мен мынтип жооп берем да. Дүйнө тааным маселесине да өтө тыгыз, ошол дүйнө таанымы ошол кишинин дүйнө таанымына келели деп. Анткени учурда көрүп атабыз, мисалы өзүбүздүн эле могу Бишкек шаарында болсун, нечен деген мисалы азыр коучер деп коет го, тренерлер көбөйүп кетти. Эми кыргызча акыл үйрөткүч деп коет го, эми анан акыл үйрөткөндөр көп болду, бирок арасына мисалы үй бүлөлүк гармонияны сүйлөгөндөр көп. Өзүн сурасаңыз, мисалы өзү ажырашып кеткен же үй бүлөсүндө өзүндө бир аз көйгөйлөр бар. Же болсо бирөө ошол эле мисалы бүткүл адамдар сүйүп окуган Дейл Карнеги бар, кантип досторду көбөйтүү боюнча, кантип досторду өзүбүзгө достордун санын көбөйтөбүз, достор менен бекем достукту бекемдейбиз деген киши жашоодо өз досу жоготуп кеткен дейт. Жада ушундай эле бактылыктын формуласын изилдеп, ошол боюнча нечен деген бестселлер китептер жазган адамдар өздөрү жашоосунун аягында өзүнө өзүнө кол салып самоубийство, суицид менен өлүп атат да, мисалы. Демек, биз баягы адамдардын айтканын эмес, амалына көбүрөөк мамиле кылбай калыппыз да, көбүнчө азыр биз сөзгө. Учурда да биз көбүнчө чечендерди баалап калды. Адамзат менеджерлерге муктаж азыр. Менеджерлерге ишти кылган, амалды кылгандарга муктаж, бирок көбүн эсе адамдар сулуу сүйлөгөн, кооз сүйлөгөн, гүл коюп сүйлөгөн ушундай чечен, куру чечендерге көбүрөөк алданып кетип атат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол методикасы, анын дүйнө таанымы кандай эле, анын 20% сөз, 80% амал болчу. Биздин учурдагы үммөттүн, жалпы мусулмандардын дагы адамзаттын деги эле кыйналган себеби биз көбүнчө 80-90% сөз, амалыбыз 10% болуп калып атат да. Тескерисинчечи амал азайды. Ошону биз качан пайгамбарыбыздын өзүнүн усулундай, ошонун методикасын өткөндө бактылуу болобуз. Пайгамбарыбыз жашоосу менен бизге ар тараптан сиз айткандай көрсөтүп кетти. Пайгамбарыбыз бир эле учурда мазлум болгон, бул зулум көргөн киши болгон, зулумдук көргөн. Бирок ошол эле кезде ал киши өкүмдар да болгон, хаким деп коет, өкүмдар да болгон. Пайгамбарыбыз жумшактыктын эң бир сонун символун көрсөткөнү менен эле катар эң күчтүү бир аскер башчы да болгон. Пайгамбарыбыз балдары болгон, демек балага кантип мамиле кылуу, кыздары болгон, кызга кантип мамиле кылууну дагы көргөн. Пайгамбарыбыз өз колу менен канча перзентин берген. Демек психологиялык жактан баладан ажыроо дегенди дагы башынан өткөзгөн киши. Ошондо дагы өзүн кантип көрсөтүш керек. Пайгамбарыбыз түрдүү, мисалы жубан аял алган, кыз аял алган дегендей, ошол эле мезгилде жесир аял алган, турмушка чыга элек аялды алган, христиан улутун дининдеги бир аялды дагы алган, ошол эле мезгилде мусулман аялдарды алган, кайсыл бир мезгилде ак жүздүүнү дагы алган, кара жүздүүнү дагы алган, кара түстүүнү дагычы. Бул деген пайгамбарыбыз ар тараптан бизге жашоодогу үлгү болгонго баардык
өзүнүн кыска жашоосу менен бизге көрсөтүп кеткен. Ошон үчүн Айша энебиз хадисинде муну бекемдеп айтат: анын кулк мүнөзү, анын жүргөн турганы, анын жашоо турмушу тирүүлөй эле Куран болчу дейт го. Куран бул биз Куранды момундарга биринчи эле Бакара сүрөсүнүн башында келет го. Момундар үчүн, чыныгы момундар үчүн, таквалар үчүн бул эң жакшы бир жол көрсөтмө депчи, инструкция дегендейчи. Биз мисалы элементарный бир муздаткыч алсаңыз, ошо муздаткычтын инструкциясы болот экен. Ошого жараша колдонбосоңуз, сиз муздаткычты бузуп аласыз да. Куду ушундай инсан деген махлуктун дагы инструкциясы, жашоо инструкциясы бул Куран. Куранды билип, Куранды окуп, ошо Куран менен жашабаса, адамзат муздаткычты бузгандай өзүн бузуп алат, такыр башка бир функцияларга кирип кетет. Куранды билүү деген эмне десе, Түркияда жакшы бир саясатчы киши болгон, Нежмедин Эрбакан деген. Ошол киши айтат: мен улам дейт, мечитке барсам, мен дейт саясатта жүрөм дейт, элдерди агартып жүрөм, окутуп жүрөм дейт, инженерия менен дейт жаңа бир ойлоп таап бир техниканы өнүктүрөлү, экономиканы өнүктүрөлү деп жүрөм дейт. А мени болсо көпчүлүк кээ бир дейт чала салат дейт, мусулмандар дейт. Ай сен мусулманга туура келет, мындай мусулманга ылайыктуу иш менен алектенбей атасың. Сен мечитке бар, Куран оку деп атат дейт. Анан ооба дейт, мечитке кайра эле барып Куран окусам, Куран менен дейт тур, ордуңда отурба. Туруп саясатка аралаш, экономиканы тургуз, жакшы жаша, техниканы өнүктүр, илимди өнүктүр деп атат дейт. Силер болсо кайра эле мени мечитке айдайсыңар дейт. Маселе ооба диний илимди алуу, диний билимге бир аз орун берүү бул маңыздуу, бирок ошол эле кезде диний билим дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Диний билим дегенде биз ошол ыйык Куранды арабча окуу менен гана ошонун гана түшүнөбүзбү? Же болбосо 5 убак намазыбыз менен эле туткан оразабыз элеби? Же андан сырткары эле дагы эмне бар деп ошону да билишибиз керек да. Куран бизге эмнени айтып атат, бизге эмнени кайрылып атат? Мени жөн эле араб тилинен, оригиналынан жаттап ал деп атабы, же ошол менен жаша деп атабы бизгечи? Биз ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек болуп атат да. Ошондо эле дүйнө таанымыбыз кенен болот. Биз азыр чоң бир дүйнөнү кичинекей баягы эшиктин тешигинен көргөндөй эле, глазок деп коет го, ошондон көргөндөй болуп атабыз да. Качан биз чыныгы Куранды толук өзүбүз ошол Куран көзү менен көргөндө бизге дүйнө өтө мындай инсаниятка жашоо жеңил болмок. Азыр инсан махлугу адам өзүнүн жашоосун өтө татаалдаштырып алды. Өтө эле татаал азык жашоо. 90-жылдан кийин, экономикалык катчылыктан кийин баары көрөкат менен болуп кетти дагы. Абдубали мырза айткандай, балага көңүл бурулбай калды. Мына бизде кыргыздарда жакшы сөз бар, мерез деген. Бул мээри аз деген бала да. Ошо мээр көрбөгөн балдар, мээри аз көрүп калган балдар, күнүнө 20 мүнөт мээр көргөн балдар мерез болуп калды дагы. Учурда мына азыр күндө көрүп атасыздар. Жаңылыкты ачсаңыз эле тигини тиги алып качып кетти, тигини тиги монтуп койду, антип койду деп тирик муштудай бир жаман көрүнүштөр болуп атат. Бул баягы биздин мөмөсүн жеп атабыз 90 жылкынычы. Анан учурда көрөкат жагынан кыргыздар бир аз бутуна турду. Көрөкат маселеси бир аз чечилди. Эми руханиятка бирок маани беришибиз керек. Ички дүйнөгө, жан дүйнөгө. Болбосо балдарыбыз тирүүлөй эле бир зомбиге айланып баратат деп канчасы ошо бизге деле кайрылгандар көп да, мисалычы. Баланы баягы өзбек ажы көп айтып койчу го, питание менен воспитанияны айырмалай билгиле депчи. Биз көбүнчө питание, азыктандыруу менен электенип атабыз. Кийим кийгизебиз, тамак беребиз, бирок анын тарбиясына, анын жан дүйнөсүн байытууга эч көңүл бурбай атабыз.